Ассаламу алейкум. Азыр биткоин жана алтын графикаларын анализ кылабыз. Так, алтындын баазы 106 деп койсок болот примерно. Бул жерде анализ кыла кеткендей, бул бир күндүк графика менен караганда мен точка ходдо разворотко эсептегем. Кайрыла турган примерно кайсы жерден деп өйдөгө ал жерге уже барып ылдый түшүп баратат. Бул эгер ылдый түшүп кетсе, анда биздин бара турган жерибиз мунун болжол менен караганда бул тарап болуп эсептелип калат. Муну бир күндүк менен чегенде как раз 103 тарап болуп калат. Эң чоң разворот болуп эсептелинет. Эгер бул жерден мен айткан точка ходдорду тешип алып кетсе, анда 103төн примерно 102 тараптардан разворот өйдөгө күтсөк болот. Как раз ошондо крупный позиция кармасак болот деген ойдомун. Бул бир күндүк графика. Азыр мен графиканы полный тазалап салайын. Так, биздин түшө турган зонабыз примерно 103 тарапты эсептесек болот. Мен кара сызык менен уровень кылып чийип койдум. Проторговка зонасы. Эгер болбосо бул жерде имбаланс зонасы кылып эсептеп койсом болот. Мынакей биринчи имбаланс жана экинчи имбаланс деп коеюн. Так что түшө турган жер бизге разворотко келип имбаланстан өйдөгө кайтуу примерно 103 тараптардан деп койсок болот. Так что күтөбүз. Бул имбаланстан кайтышы үчүн түшүп кайра үстүңкү жака кетүү. Анткени үстүндө ликвид бар, примерно 111де. Так, муну мындайга түшүрүп коеюн. Мынакей 111 тарапта ликвид бар. Муну ФВГ деп белгилеп коеюн. Бул имбаланс болуп эсептелинет. Англисчеси ФВГ деп кыскача кыска тамгамен жазылганы. Азыр бизде эки имбаланс бар. Так что имбаланска түшүп келип, андан өйдөгө разворот болду. Бирок свечанын геотезине караганда азыр бул ылдый түшүп аракет кылып атат. Значит, бул имбаланс зонасына баратат деп эсептесек болот. Так что бир күндүк менен түшүнүктүү болду. Эми 4 сааттык менен караганда бул жерде эч өзгөрүү жок. Бул да эле примерно ылдыйкы бул жерде ликвиддер уже алынды десек болот. Азыр как раз бул ылдыйкы ликвид, мисалы имбаланс тарапка деле түшүп кетиши мүмкүн. Бул уже выходной күнгө да уже жакындап калды. Эгер выходной күнгө жабылып калса, соода аз болот, кыймыл да аз болот. Как раз ошондо ылдыйга түшүү болуп башталат. Биринчи күнгө чейин түшөт. Ошого чейин биринчи күндө билсек болот. Базар каяка кетет, өйдөгөбү же ылдыйгабы, ошондо билинет. Бул 4 сааттык графика. Эгер 1 сааттык менен караганда бизде крупный позицияны, чоң позиция кармаш үчүн примерно имбаланс зонасынан өйдөгө кармасак болот деген ойдомун. Так что мынакей бул жер деп эсептеп коеюн примерно. Же кээ бир убакыттарда имбаланска тийип, мисалы имбаланстын үстүнө тийип отскок болуп кеткен болот. Кээ бир убакыттарда имбалансты 50% жаппай полный жаап деле салышы мүмкүн. Кээ бирде жаппай деле өсүп деле кетиши мүмкүн. Так что аны күтөбүз. Бул 1 сааттык графика. Азыр бизде так караганда ылдыйкы ликвид калды. Бул жерде дагы алынышын күтүш керек. Аны дагы примерно 104дөгү уже акыркы как раз имбаланстын үстүндөгү деген ликвид бар экен. Значит, бул жерде 3 ликвид бар. Мынакей 3-чү ликвид болуп эсептелип калат. Мынакей примерно муну болуп алып койсок болот. Как раз 101 тарап. Так что биткоин түшүнүктүү болду шейик.
эми эфирде көрүп коелук. Эфирде деле бул жерде эч өзгөрүүлүү жок. Булда деле накопление. Как раз мен айткан точка ходко кирип, будан уже ылдыйга жөнөп тур уже. Как раз эгер биз бул жерден мен чийген жерден алсак, будан биз уже как раз кызылдан ликвид алынып бул ылдыйга түшүп барат. Анткени бул үстүңкү уровень поддержка болуп эсептелинет. Как раз ложный пробой менен тешип, кайра ылдыйдан келип накопление болуп ретест кылып кайра ылдыйга кетип баратат. Значит, бул бара турган жери максимум чийсек, бул ликвидти чийсек болот. Примерно 2607 тараптагы. Ал ликвидтин алынышын күтүш керек. Ал ликвид алынбаса, мисалы бул жерде уровеньден өзүбүз деле көргөндөй келип отскок берип кайра өйдөгө кетип баратканын көрсөк болот. Бирок бул жерден деле накопление болуп кайра ылдыйга кетиши мүмкүн. Так что ким будан позиция кирип кетсе, плюста болсо, анда жаппай турганы жакшы деген ойдомун. Азыр мунун бара турган жери примерно менин жеке оюмча 2438 деп эсептеймин. Андан кийин ылдыйкы ликвид деле өзүбүз деле көрүп турабыз. Так что будан күтүп карап турабыз. Так что муну бир күндүк графика менен кылып көрсөк, уже бул минимумдан жете элек. Ылдыйкы минимумга. Азыр өзүбүз деле көргөндөй максимумдан ылдыйга отскок берип атканын көрүп атабыз. Значит, бул ылдыйкы минимум бул тарап болуп эсептелип калат. Примерно бул жер. Бирок өзүбүз деле көргөндөй бул жерде имбаланс бар деп эсептесек болот. Четко алганда имбаланс зонасы бар бул жерде. Бир күндүк менен түшүнүктүү болуш керек. Эгер мен болжолдосом, бул имбаланска чейин деле бул жер 2257ге келип имбаланска примерно өйдө отскок бериши мүмкүн деп ойлоп жатам. Так что күтөбүз. Кимдин позициясы бул жерде ачылса, кармап жатса болот. Стоп бул менен коюп. Так, будан уже 4 сааттык менен анализ кылып көрөлүк. Так, 4 сааттык деле түшүнүктүү, 1 сааттыкта эле 1 сааттык менен примерно 4 сааттыктын айырмасы кичине эле бар десек болот. Эч анализ кылып деле пайда жок. Бирок мындай караганда бул жерде өзүбүз деле двойной вершина болуп кетсе, анда уверенно карап жата берсек болот деген ойдомун. Бирок паттерндерге 100% ишенерүңө болбойт. Кээ бир убактарда деле иштейт, кээ бир убакта иштебей калат да. Мен өз опыт менен караганда, эгер мен позицияга кире алсам, анда двойной вершина и голова из плеч болуп аткан жеринен кирмеймин. Если ошондой позиция болуп паттерн чыгып атса, мен кирген позицияда, анда мен муну кармап жата бермекмин, анда бул ылдыйга чейин түшөт деп. Так что муну кармасак болот. Мына өзүбүз деле графиканы чийген эмемде жоон кылып койдум. Мына голова из плеч болуп атканын көрүп турабыз. Так что күтөбүз муну менин болжолдогон уровеньдеринде. Болжолдогон уровень примерно 2439, андан кийинкиси 2325. Анткени бул 2345 менен анан 2316да ликвид бар экен. Ошонун примерно ортосун алганда 2332 эсептеп койдум. Ошол жерге чейин түшүп кетсе, мен ошол жерден жаап салам деген. Бирок кээ бир убактарда позицияны толугу менен жаппай кайтып деле кетиш мүмкүн. Позициянын 50%-ине келип. Примерно Fibonacci'ni алганда, мисалы кирген позициябыздан баштап, бул жерден позиция ачылса, туура эмес деп койдум. Мынакей Fibonacci'ни алганда уже как раз 50% 0,05 болуп калат. Мынакей ошого 50%-ине келип
тыйып кайра үйдөгө отскок болуп кетиши мүмкүн. Так что аны деле күтсөк болот. Кээ бир убактарда мен да позициямдын стоп take profit 50% болуп койгон болом. Анда жабылып калат. Бирок кайтып кеткен убактар да болот да. Так что күтөбүз. Так, алтынды анализ кылып коелук. Алтын 3323 десек болот. Так что алтынды күткөндөй эле бул жерде өзү болуп атат. Значит, биткоин ылдыйга түшүп жатканын көрүп турсак болот. Значит, биткоин түшүп жатат, алтын көтөрүлүп жатат дегендей. Азыр алтын эң үстүнкү уровень келип, бул жерге уже ретест кылган жатат. Мына өзүбүз деле көрүп турабыз, бул жерде ретест болгон уровень. Значит, бул жерде эле позиция ачып бергирип көрсөк болот, бирок уровеньге деле таяна бербей үстүнкү ликвидти деле карасак болот. Значит, үстүнкү ликвидке бул алганга барат деп ойлоп атам. Примерно 3437ге ал эки ликвидти алып, мисалы биринчи 3438'de алып, андан кийин 3500'дü алып туруп ылдыйга кетиши мүмкүн деген ойдомун. Так что аны деле күтсөк болот. Бирок бул жерде деле позицияны карап турсак болот. Кандай болот, канчалык өсөт. Бирок 3000 примерно 364 дале ликвид бар деп эсептесек болот. Анан ликвидин деле алып кайра ылдыйга деле түшүп кетиши мүмкүн. Азыркы менин эң чоң уровеньде кичинекей жерди, мисалы бул жерди албай эле мен 3430 алтынын алып көрмөкмүн шортко. Бирок азыр муну графиканы мен өчүрөйүн. Чейген рисункаларды. Азыр биз бул жерде алтындын өсүп жатканын көрүп атабыз. Мынакей 4 сааттык менен караганда өдөгө көтөрүлүп жатат. Эми алтынды биткоинди караганда 4 сааттык менен бул ылдыйга түшүп жатат. Так что биткоин канчалык түшүп кетсе, алтын ошончалык өсүп кетиши мүмкүн. Эгер биткоин примерно бул уровеньге чейин, имбаланс зонасына чейин барса, мен өз жеке оюмча, анда алтын ал примерно үстүнкү ликвидтерде алганга кетип калышы мүмкүн. Мисалы бул тарап. Мынакей мен чийип коеюн ликвид, мынакей бул тарап жана бул тарапта эки ликвидти смело эле бул алып кайра эле ылдыйга аракет кылышы мүмкүн. Так что азыр алтында мен бул жерден позицияга киргенге эч мындай эч вариант деле, өз опытым менен караганда вариант деле көргөн жокмун. Бул жерде кирип позиция ачпайм азыр бул жерде. Мен либо бул уровеньди күтөм, примерно 3140-ты, 3171'ди күтөм. Бул жерде крупный, мындайча айтканда, разворот койдөгө покупкага. Эгер алтын өсүп кетсе, ошондон ары анда мен үстүнкү ликвид тарапты шортко колдоно баштаймын. Эмеге дагы графикаларга дагы караймын. Мисалы криптовалютаны да карайм, башка эмелерди карайм. Аякта кандай болуп жатат, криптовалюта базарында өсүп жатабы, биткоин түшүп жатабы. Эгер биткоин түшүп жатса, анда мен биткоин алтын өсөт. Биткоин түшүп жатканда, значит 3500 тараптан мен шортко, продажага коюп көрөм деген ойдомун да. Бирок кээ бир мен азыр биткоин менен алтынды индикатор катары колдонууга совет бербейм. Мисалы биткоин түшүп жатса, анда биткоин алтын өсүп жатат деп
ойлогула. Кээ бир убактарда болот иштебей деле калат, кээ бир убактарда иштеп деле кетет. Мен бул өз жеке оюм, бул өзүмдүн опытум, бул өзүмдүн мнением. Мындайча айтканда бул анализ, бул анализге совет бере албайм. Бул жерден киргиле деп, бул жерден чыккыла деп, только көрүп менин анализим кандай иштеп жатат, до и после дегендей ошондой көрүп турсаңар болот. Азыр менин иштеген эмем, мындайча айтканда стратегиям smart money болчу. Азыр андан кичине чыгып баратам, кайра эле smart moneyге келип ошону кайра толук үйрөнүш керек. Так что алтынды карап турабыз. Алтындын 4 сааттык графикасы мен бир күндөн баштап 4 сааттык, анан 1 сааттыкта позиция ачам. Бир күндүк менен анализ кылам, 4 сааттык менен анализ кылам, анан 1 күндүктө 1 сааттыктан точка ход ачамын. Так что күтөбүз. Алтынды, биткоинди, эфирди карап турабыз. Мен өз жеке оюмча евро долларды ала кеткенде бул жерде өзүбүз деле көргөндө бул кайра эле зона накоплениега түшүп келди десек болот. Бул жерден позиция ачкан, позицияны тээп кетиптир. Өзүбүз деле көрүп турабыз, 4 сааттык менен караганда үстүңкү жака барып жатат десек болот. Как раз караганда бул жерде астыңкы ликвид табып өйдөгө кайткан экен. Графика тазалаймын, чийген сызыктарымды. Мынакей эң чоң ликвид примерно 1.15 эсептеп коебуз. Андан кийин бул жерде проторговка уровени катары колдонсок болот. Значит, биз муну алтын үстүңкү ликвиддин алынышын күтүш керекпиз. Эмени евро долларды, алтын деп коем, кечиресиздер. Евро доллардын 1.15 ликвиддин алынып, кайра эле ылдыңкы ликвидке жөнөшүн күтүш керек. Значит, бул бир күндүк менен караганда так көрүнөт, анткени тарыхын бул жерде тарыхы так бир күндүк эмес, бир жумалык менен карайын. Бир жумалык менен караганда мунун эң чоң ликвиди так 1.23 чыдап койдум. Андан кийин бул жер, эң чоңу бул жер болуп эсептелинет. Так бул жерде карап кеткенде эң минимумду 0.95тен ала берсек болот, 0.95тен. Андан кийинкиси примерно 1.23 1.03 деп койсок болот. 1.02 деп. Бир жумалык менен көргөндө түшүнүктүү болду. Тарыхтары каякта минимум, каякта максимум бар, аны аныктап алдык. Значит, бул бир күндүк менен деле көрүнөт экен. Так что бул өтөдөн ылдыйга түшүп келатканын деле көрүп турабыз өзүбүз. Евро долларды бул менин оюмча азыр үстүңкү ликвидди алганга барат деп ойлоймун. 1.15ти. Бул жерде мен шортко аракет кылып көрөм, продажага, мындайча айтканда ылдыңкы уровеньге чейин күтөбүз. Менин оюм ушундай. Так, бул бир күндүк графика, 4 сааттык менен караганда 1.15 ликвид алганга барат деген ойдомун. Бирок мынакей өзүбүз деле көргөндөй бул жердеги деле уровень ликвид катары колдоно берсек болот, разворот катары. Бул жерде примерно имбаланс бар, 1 сааттык менен караганда имбаланс. Анан акыркы разворот болгон свеча, ордер блок деп эсептесек болот. Бул азыр менин оюмча бул өсүп келип
үстүңкү ликвидти алып кайра имбаланска келип накопление болуп кайра үйдөгү аракет кылат деген ойдомун. Муну күтөбүз евро доллардан. Менин советим ким трейдингпен мындай кызыгып иштеп баштаса, мен өзүмдүн советим берген оюмча, совет берип айтсам, постоянно графикада болуш керек. Мындайча айтканда постоянно графиканы карап туруш керек. Анан бул трейдинг вьюну көчүрүп алып, алтынды жана биткоинди, эфирди ошолорду кошуп алып, анан ошолордун графикасын постоянно 4 саат, бир күндүк баштап 4 саатка чейин карап турган жакшы. 4 сааттан 1 саатка чейин карап көрүп турган жакшы. Анан бул жерде өзүбүз деле көргөндөй, мисалы любой активди алайын, мына биткоинди алганда бул жерде ар кандай новости, мнение, идея деген бар. Ошолорду карап турган жакшы. Мисалы новостини басканда бул жерде биткоинге тиешелүү жаңылыктарды окусак болот. Мынакей көрүп турабыз биткоинге тиешелүү жаңылыктарды. Мнение деген бул трейдерлердин булардын өзүнүн жеке ойлору. Ошол жерде да карап көрүп турган жакшы. Кандай ою, кандай деп, мисалы мен бул трейдердин профилин басып көрүп, анан подписаться деле кылып койсом болот. Мынакей мен подписация кылып койдум бул трейдерге. Андан кийин YouTube канал деле бар экен, өзүбүз деле көрүп турабыз. Мынакей YouTube каналдын ссылкасы турат бул жерде. Neo Академия деп турат. Андан кийин өзүбүз деле караганда, ылдыйга түшүп карасак, бул жерде ар бир монетанын кылган анализдери турат. Мисалы менде эле да, бул делечи. Так что анан идея дегенди деле карап турсаңар болот. Бул идеяда деле жакшы. Ар бир трейдердин идеясы менен мнениясы деле бар бул жердечи. Менин советим да ошолорду карап, новости, ошо баардыгын обзордон баштап, новости, мнение, идея, ошол 4 нерсени карап турган жакшы. Если ким трейдингпен иштейм, алектенем, графикасын көрөм деп эметсе, андан кийин мен советим башка трейдерлерден сигнал сатып алган болбойт. Ал сигнал деле ал трейдер берет. Мисалы менде болгон трейдер сигнал берет. Ал сигналды деле жөнөкөй мындай аз акчага эмес, көп акчага аласыңар. Мындай мен $200, $300 чейин аласыңар ал сигналгачы. Ал сигнал кээ бирде иштейт, кээ бирде деле иштебей деле калат. Так что адамдын эң жакшы индикатору бул өзүнүн мээзи, анан өзүнүн ою деп ойлойм. Мисалы аракет кылган эмесинен ойлойм. Мисалы баттан чечим кылган. Мисалы. Так что бул жерде окуп, криптовалютада окуп, постоянно окуп туруш керек бул жерде трейдингде. Мен мисалы спотко тиешем жок. Мен только фьючерсный рыноктамын. Фьючерсте биякта только окуш керек, көрүш керек, анализ кылыш керек, практика кылыш керек бул жерде болду. Мисалы кимдин шарты жок болот. Мисалы $1000 деп коет кээ бирлерге окуу жайларда практика кылыш үчүн. Неважно, $10 баштап $20 чейин практика кылса болот негизичи бул эмеде, криптовалюта базарында. Бирок Форексте $100 өйдө калат. Аякта минимальный $100 саласың. Криптовалютада $10 өйдөгө чейин салсаңар болот. Мисалы Binance'ты көчүрөсүңөр, практика кылыш үчүн $10 саласыңар, плечону азайтасыңар, 10дон ылдыйга чейин чүрөсүңөр, 10x-тан 5x-ке чейин чүрүп, депозитте аз сумма кылып, мисалы $10 кылып, $5 кылып жазып иштей берсеңер болот. Ошентип практика кылып, акыртынан кылып, андан кийин уже $10-дан $20 секирип, $20 практика кылып, бир жыл, мисалы өзүңөрдүн эмеңерге карайсыңар, мисалы шартыңарга. Андан кийин $20 менен кылгандан кийин экинчи ай уже $30 менен кыласыңар бир ай. Короче, ошондой эле кылып тепкич менен кылып кете берген жакшы практиканы. Бул жерде мен өз оюм, мнением ошондой да.
Так что видеону толугу менен көргөндөргө чоң рахмат. Кимге жакса лайк басып, комментарийиңиздерди жазып кетсеңер болот, өз оюңуздарды. Так что менин оюм ушундай болду.